Өлөргө жакын өзүнүн окуучуларына Аль-Васия китебинде минтип айткан. Үчүнчү, биз Аллах Таала аршка муктаж болбостон, жана ага жайгашпастан истава болгондугун тастыктайбыз. Чындыгында, урматтуу бир туугандар, биздин көп сөздөрүбүз араб тилинен келип кирген бизге. Анан ошондуктан истава деген эчти эле киргизип алсак боло берет биз. Аллах истива болду. Эгер ошентип токтой турган болсок, анда маселең жакшы болмок. Кыргыз тилине которбостон деле. Бул жанагы Шейх Мухаммад Юсуф Васатия деген китепти жазып, анан Васатия дегенди ортолук, муътадилдик деп айтайынбы дейт. Муътадил деп айтайын десем, бул деле арабчадан келип чыгат. Ошон үчүн Васатия деген өзүн алып келе киргизип койсо кандай болот деп киргизип койгондой эле кеп. Истава дегенди истава деп шойдон киргизип кое берсек, анда акыйда маселесинде бир канча бизге жеңилирээк болмок. Анткени кыргыз тилине которгондо жанагы өтмө жана кыйыр маанилерден, түз маанилерден кайсынысын которуп жазабыз биз бул жерге? Ошон үчүн биздин котормочубуз, шейхибиз жазып атканда бул жерде истава деген боюнча эле калтырганды ушул себептен. Мисалы үчүн кыргыз тилинде кээ бир сөздөр бар. Ошол сөздөрдү кыргыз эле түшүнбөсө, башка бирөө түшүнүш кыйын. Мисалы үчүн пышылдап, күшүлдөп, кекирейип, мыкырайып. Кекирейип менен мыкырайыптын кандай айырмасы бар бири-биринен? Кекирейип, мыкырайып, түкүрөйүп, үтүрөйүп, битирейип, ыржайып, тыржыйып, быржыйып, тылтыйып, тултуйуп деген сөздөр бар да мисалы үчүн. Ошолордун бири-биринен айырмалаш үчүн өтө кыйын маселе. Аны кебете менен гана көрсөтүп бериш керек. Ошо айта берсең өтө көп кете берет, урматтуу бир тууганым. Кээде бири-бири үчүн айырмасы бар. Бирөөсү кубанганы түшүндүрсө, бирөөсү таарынганы түшүндүргөн нерселер. Аны ошого истива деген истава деп айткан эле болсок, ал жакшы болмок. Бу истава болгондугун тастыктайбыз. Ал аршты да, арштан башкасын да сактоочу. Эгерде ал Аллах Таала муктаж болгондо, анда ал Аллах Таала макулуктар сыяктуу ааламды жаратып, аны башкарууга алсыз болмок. Кантип өзү муктаж болсо, кантип ааламды жаратмак эле? Өзү муктаж, анда башкарууга алсыз болот эле. Демек ал андай эмес. Аллах Тааланын жараткан жанагы махлугуна муктаж эмес. Аршка дагы муктаж эмес, башкага дагы муктаж эмес, алардын бардыгы махлук. Эгерде отурууга жана жайгашууга муктаж болсо, анда аршты жаратардан мурда Аллах Таала кайда болгон? Аллах аршка олтурат, Аллах аршка жайгашат деп биз айта турган болсок, анда аршты жаратканга чейин каякта болгон? Мындай суроо туура эмес суроо. Ал мындан аруу таза. Васия китебинин аягында мындай дейт: Алланын момундарга бир нерсеге окшошуусуз, кейипсиз, тарапсыз көрүнүүсү акыйкат. Кейипсиз, тарапсыз, окшошуусуз көрүнүүсү акыйкат. Эч бир макулук окшотпойсуң, ал тараптан бул тараптан дебейсиң, ошондой эле кейипсиз, образсыз. Экинчи, имам Абу Мансур Мухаммад ибн Мухаммад бин Махмуд аль-Матуриди аль-Ханафи Ахлу Суннанын имамул Худа намын алган шейхи. Имамдардын кылган иштерине жараша лакаптар берилип келген. Имам Абу Мансурга имамул Худа, хидаяттын туура жол имамы деген. Анткени бул айтып берген акыйда, акыйкат, хидаят жолду баяндап берген түз акыйда болгон үчүн туура акыйданын имамы. Ошонун устазы. Ушунун китебин карасаң, окусаң, иншаалла хидаяттан чыкпайсың деген маани келет. 333-жылы каза болгон. Ал өзүнүн Таухид китебинде минтип айткан: Ал эми Аллах чек менен сыпатталуудан аруу. Ал эми Аллах субханаху ва таала
çek menen ispattалуудан aruu. Ушул эле китептин өзүндө дагы мындай дейт. Бул китеп нерседеги негиз Алла орун жок болгондо да бар болгон. Бул нерседеги дегени ошол жанагы Аллах Таала чектен аруу деп атпайбызбы? Ошол чектен аруу деген сөз эмне үчүн истабан алып келет бул жерде, урматтуу бир тууганым? Анткени аршка жайгашты деп алса, Аллах Таала арш менен чектешип турат. Мисалы үчүн, колумду китептин үстүнө койдум десем, колдун бир тарабы китептин бир тарабын чектешип атпайбы? Демек аршка олтурду, же аршка жайгашты, же арштын үстүндө болду десек, анда Аллахтын бир тарабы китептин бир тарабы менен чектешип атат деген сөз да. Демек, Кудай Тааладан чек жок деп атканыбыз, аршка жайгашып ал деген сөздү жокко чыгарып атканыбыз. Чектелүүлүк бул махлуктук деген сөз. Ошон үчүн ушул маселеге токтолуп атат. Бул нерседеги негиз Аллах Тааланы чектен арулайбыз деген этикатыбыздагы негизги далил Алла орун жок болгондо да бар болгон. Орунду Аллах өзү жаратты. Маканды өзү жаратты. Ошондуктан орундар жок болуп, анын ошол бойдон калуусу мүмкүн. Башкача айтканда акыл муну кабыл кылат. Аллах Таала орундар жаратты. Аллах Таала орунга муктаж дегенде тили менен айтпаса дагы акыйдасы менен айтып аткандардын деле макулу баруусу бар. Аллахтан башканын бардыгы жок болуп солуктурду ыктымалы бар. Кудайым жок кылам десе. Демек, ошол бойдон калуусу орундар жок болуп, анын ошол бойдон калуусу мүмкүн. Башкача акыл муну кабыл кылат дейт. Анын ошол бойдон калуусу мүмкүн деген сөздү биз кыргызча жанагы мүмкүн, ана мүмкүн эмес деп түшүнүп албашыбыз керекпиз. Biz Alloh Taala qalaveret, alem andan qalgan başqalardan bardığı, egerde Kuday Taalam qalasa alardı jok qılıp qoyusu mümkün deybiz. Mümkün degen aytып atkany antkeni biz bilebиz. Kuday Taalam kebir nerseler jaratты, alar tübölüktü kılıp jaratты. Misal üçün tozok menen beyiş, bular tübölüktü. Bирок Kuday Taalam qalasa jok qılıp qoyusu mümkün ele da. Bирок Kuday Taalam alardı tübölüktü dep aytты. Sol sebepten bu jerde mümkün degende aytты. Allah Taala'nın kalısı mümkün degen söz emas, balkim Allah Taala'dan başka mahlukların yok bolup kalısı mümkün degen söz. İbaratты akıl şeyh bir şeyle kayra karap çıkış gerek. Uşuğul ayıktap durup. Anken ibarattan bunu Arapça kantı aytat. İadatu siyagil cümle. İadatu siyagil cümle. Süylömdün aytılışı kayradan karap çıgığı. Kede süylömdün orundan almaştırıp koyğonda gana ne? Masel oruna gelip kaladı. Bu çok baydat. Başka aytkanda akıl bunu kabul kılat. Akılga salsan Kuday Taalam bарын жок кылып коюшу мүмкүн, бирок шар'ан ал жок болот. Анткени тозок бейишти бөлүктү. Бир гана Ибн Теймиядан тозок барып жок болуп кетет деп айтылган риваят бар. Аны салафилер өздөрү жок антип айткан эмес деп инкар кылып жүрүшөт. Бирок ушундай сөз бар. Ал мурда кандай болсо ошол бойдон. Ал эми ал мурда азыр кандай болсо ошондой болгон. Аллах Таала мурда кандай болсо ошол бойдон. Ал эми ал мурда azır kanday bolsa oşonday bolgan. Arşka çeyin Allah barel arştan arşka muhtaç bolup kalgan boldu aytsa anda türemes bolup kalat. Alар aytpayt arşka muhtaç dep. Bирок алардын sıpattap berip atkanынан arşka bolgon muhtaçlıkты biz bayqap atabız. Lisanul maqal, lisanul hal. Aytıp atkan sözüň bar, jana awal var. Sen aytıp atkan akidalarыңан biz maseleni түшүnүp atabız. Misal üçün birөө gelet, menin kızım var, eşmatnul taşmat uşağa kuda düşüp gelip atat, kanday deyiş dep senden birөө surasa, sen al akmak deşiň mümkün. Bирок akmak da aytsaň bir gün aga jetip kalışı mümkün da. Oşon üçün aytып ayta albaysın, bирок surap atkan uçurda sen aylantıp aytgın gelet. Özüňün murduňy çüýrügeniň menen, mындай kılganyň menen, ушундай kılganyň menen anın jaramsız ekendigin aytyp bergin gelet. Çymby?
Бирок айта албайт ки. Ошол сыяктуу адамдар өздөрүнүн акыйдаларынын жалпы жыйынтыгынан кантип айткандыгын биз билип алабыз, биз алданбашыбыз керек.